Урматтуу Алмаз Акымжанович, мен бүгүн борборубуздагы, баш калабыздагы бир эки маселени көтөрөйүн деп атам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биримдик кут деген жаңы конуш бар. Алардын жазган каты УКМКнын жетекчилигине, анан президентибизге дагы кече мурдагы жылкы курултайда айтылыптыр. Булардын каты Кудайга эле жетиш керек болуп калыптыр. Не дебейсиздерби? Бул жерде ген планда көрсөтүлгөн Соскульбуттун жерлери мыйзам бузуу менен жеке менчикке өтүп кетиптир. Бул жерде ФОК бар экен, физкультурный комплекс 35 сотый. Пожарный депо, Кичи базар жалпы 90 сотый, 1 гектарга жакын жер экен. Бул көзөмөлгө алынышы керек. Мынакей каттары катталып калыптыр, бир китеп болуп. Бизге дагы аябай кайрылып атат. Кече ошол курултайда дагы айтылыптыр. Каттар УКМКга жазылыптыр, бирок жетекчилигине жетсе көңүл бурат эле. Азыр ушундай маселелердин баары жеткен жеринен чечилип атат деп атышат элдер. Бирок жетекчиликке жетпей атат деген катты алып келишти Алмаз Акымжанович. Биримдик кут. Ушуну көзөмөлгө алыңыздар. Алдуулар алсыздарды тебелеп тепсебесин. Андай заман бүттү. Анан ушул биримдик кутта дагы мына жол коопсуздук 2 адамдын өмүрүн алыптыр. Ошол жердеги жол. Ошол жерге светофор коюп берип койсо жакшы болот эле. Бул жерде бүт турбалары орнотулган. Ошол жерге баягы коопсуз шаардын бир светофорун койбосо, ушул убакка чейин мына ошол жерде 2 адамдын өмүрүн алыптыр. Жолдон. Ушул биримдик кутта 2 маселе. Жер маселеси, анан камера маселеси. Мындан сырткары дагы эле ушуга улай борборубуздун мына баш калабыздын түштүк тарабында орун алган Достук деген айыл бар. Алмаз Акымжанович, ушул Достук айылы бул билесиз Манас аэропортун байланыштырган стратегиялык жол. Достук айылында мектеп, бала бакча болбогондугуна байланыштуу ошол жердеги жаш окуучулар дагы, жүргүнчүлөр дагы өтө турган пешоход жок экен, пешоход. Видео кайрылуу кылып атат. Рахматулла Кудайбердиев деген жараныбыз кат менен дагы кайрылып атат да. Ушуну мэрияга айтып, каратып койбосоңуздар, чындап эле өтө кооптуу экен. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, согушта кырылгандан дагы көбөйүп бараткандай жол кырсыгынан курман болгондор. Кудай сактасын. Ошон үчүн мына ушул жердеги айтылган маселелерди эске алып койсоңуздар, биримдик кутка светофор коюп берсеңиздер, жер маселесин карап берсеңиздер, анан Достук айылындагы пешоход светофор коюп берсе жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Малиев Арсланбек.